Uyat bolgon molda turалы söz kılıp keteyim. Elin alındağı abroylu, bilimdүү, elge moldoluk kılgan insan kündördün birinde el aldında süylep atıp jeli çıkıp ketetken, taktap aytkanda oraylaga aytkanda osurup koyetken elge ogza. Uşunçalık namısköy bolup, namısköylügünөн үйүнө barıp, emi eldin betin kantip karayımın dep, kempirimen köçüp ketebиз bul жерден деп аялым менен келишип ошол айылдан көчүп кетишеткен. Ал бул кичине эшке катуу намыс кылып көчүп кеткенден айылдын баары молдобуз осуруп коюп уят болуп көчүп кетти деп бүт айылга сөз жайылып кетет. Ошентип көп жылдар бою молдоке башка жерде алыс жерде жашап жүрүп, бир канча жыл өткөндөн кийин айыл элини сагынып кайра айылга барсамбы деп аялыны барып айылдын абалын бир көрүп келген. Эгер эл унуткан болсо, анда кайра көчүп барып ошол айылга жашайын дейт. Молдонун аялы айылга келип, көчөдө бир жаш баланы көрүп, "Ой балакай, кандайсың, жакшысыңбы, ким баласы болосуң?" деп сурашып, "Сен качан төрөлдүң?" десе, жаш бала "Молдо осурган жылы төрөлдүм" дейт. Андан өтүп, дагы кыйла барып, дагы бирөөнү көрүп, ал кичинелек бала экен, аны сурап, ким баласы болорун сурап, "О балакай, сен качан төрөлдүң?" десе, "Молдо осургандан 2 жыл кийин төрөлдүм" дейт. Ушинтип бир канча адамга жолугат, кайтып кайра үйүнө молдого барса, молдо күтүп алып, "Жакшы кабар менен келди го" деп, "Кандай айыл эл тынч бекен?" деп сураганда, "Баары жакшы экен" дейт. "Элдер унутушуппу?" дегенде, "Жок, каяктан унутат? Унуткан ал жака турсун, сенин көчөгүңдү ал жерде календар кылып алышыптыр" дейт. Бул жерде негизги айта турган маселе, молдо кичинекей нерсени өтө чоң нерсеге айландырып алды. Элден мындай катуу уялбай, Алладан көбүрөөк уялганга биз акылууракпыз. Элден катуу коркпой, Аллах Тааладан катуураак коркушубуз керек. Аллах Таала Кур'ан Каримде "Атахшаунахум фаллаху ахакку ан тахшауху ин кунтум муъминин." Силер адамдардан корктуңарбы? Адамдардан коркосуңарбы силер? Адамдардан коркпогула. "Фаллаху ахакку ан тахшауху." Аллахтан коркууга укуктуурааксыңар. Аллах акылуураак, биз Аллахтан көбүрөөк коркуубузга. Эгер чыныгы момун болсоңор, имандуу болсоңор, анда Аллах Тааладан гана коркула деп Аллах Таала Кур'ан Карим аятында айтат. Биз негизи шариаттын чегинен эч качан чыкпаш керек. Кээде адам намыстуу болуп, намысы шарият чегинен чыгып кетпеш керек. Кээде адам тарынчак болот, тарынышы шарият чегинен чыгарып ийбеш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте 3 күндөн ачык тарынган болбойт дейт. Бул жерде дагы бир ала турган маселе, элден бөлүнүп кетүү жакшы эмес, өтө жаман нерсе. Пайгамбар хадисте эл менен аралашып алардын кыйынчылык изаларына чыдап сабыр кылып жашаган жакшыраак элден бөлүнүп барып четке чыгып жашаганга караганда дейт. Эл менен сен жакшысың, элден чыксаң жамансың. Эл менен сен улуусуң, эл менен сен улуксуң, элден чыксаң бузуксуң. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дегендей, эл менен адам бирге болуп, эл менен аралашып жүрүп, адамдын жакшылыгы, улуулугу, кадыр баркы ошонон табылат. Ошондуктан элден бөлүнбөш керек. Кур'ан Каримде Юнус пайгамбар элинен капаланып чыгып кетет. Аллах Таала чоң сыноого салып, ошентип китке жутулуп, кандай бир кыйынчылык күндөрдү көрүп, кайра кечирим сурап Аллах Тааладан тасбихни үзбөй айтып, элине кайра кайтып, андан кийин өмүрүнүн аягына чейин жакшы жашоону өткөргөн экен. Демек, элден бөлүнүп, элден четтеп кетүү бул жаман нерсе. Ошондой эле бул айткан окуядан ала турган дагы бир сабак. Кайсы бир адам кээде бир кемчилиги менен элге билинип калып уят болуп калса, каттуу намыска берилип, антип элден бөлүнүп эле албаш керек. Же өтө көп ошо бир кичинекей нерсеге көп маани берип, аны чоң бир көйгөйгө айландырып албаш керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.